Бүгүнкү күндө республика аймагында кар жаап жаткандыгына байланыштуу жалпы министрликтин тейлөөсүндө жолдордун акыбалы туруктуу. Бүгүнкү күндө азыр Бишкек ош жолунун Төбө Ашу ашуусундагы чектөөлөр алынды оннолорго карата. Ошондой эле Нарын Бишкек Нарын Торгар Тунаа жолунда чектөө күчүндө турат. Чектөөнү жоюу максатында Кыргыз Автожол Түндүк мамлекеттик ишканасы тарабынан кошумча техникалык күчтөр тартылып, азыркы күндө ошону жоюу каралууда. Андан сырткары Каракол Энгилчек автожолунда 6 участогунда бул жер көчкү түшүп, кар көчкүсү түшүп, аны ошо Ысык Көл областтык аймактык бөлүм тарабынан жана Кыргыз Автожол Түндүк мамлекеттик ишканасынын номер 11-жол тейлөө ишканасы тарабынан кар көчкүнү жоюу иштери аткарылууда. Ал жерде атайын күчтөр тартылып, техникалар уюштурулган. Жана ошондой эле жалпы аймакты алып келгенде бүгүн кар жалпы жаап аткандыгына байланыштуу ар бир жол тейлөө ишканалары тарабынан кум туз аралашмасын жол катмарына себүү жана аларды тазалоо, ошондой эле аварийный опасный участоктарда кооптуу абалды жаратпоо үчүн негизги иштер аткарылып атат. Жолчулар жалпысынан ар бир участоктарда дежурствода турат. Буларда атайын уюштурулган өздөрүнүн дежурствосу бар. Ошолордун негизинде жолду көзөмөлдөп, кардан сүрүп, тазалап иштерди алып барууда.